Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жол каналы. Бүгүн 30-июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Вайын Антоновкада жүрөм туугандар. Тагыраак айтканда Фрунзе жана Токтогул көчөсүнүн кесилишинде. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Сатылуучу үй ушул жерден 1 километрдей түндүктө Тынчтык конушунда жайгашкан. Улукбек Мырза көчөсүндө болуп калат. Ушул жерден 1 километр аралыкта болуп калат туугандар. Анан сатылуучу үйгө чейин 290-211 маршруткалар жана 9 автобус барат экен. Анан бул чоң трассанан көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын көптөгөн бурчтарына барат. Сиздер сатылуучу үйгө баруу үчүн бул Биогумус Оптом деген дүкөндөн ориентир алсаңыздар болот. Азыр мындан алдыңкы чыгарылышта деле ушул жерден бир үй тарткам. Анан кайра эле бир үйдү көрүп атыптырмын деп ойлоп жүрбөңүздөр, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул башка сатылуучу үй туугандар. Мындан алдыңкы чыгарылыштагы сатылуучу үй деле ушул жакта жайгашкан болчу. Анда эмес сатылуучу үйгө жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туугандар, чоң трассанан келгенче бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Улукбек Мырза көчөсү. Ушул Улукбек Мырза көчөсүнүн түштүк тарабы башталышынан катардагы экинчи үй. Мынакей туугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул Улукбек Мырза көчөсү экен. Ушул көчөнүн башталышындагы катардагы сол тараптагы экинчи үй бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй болуп калат. Анан бул жерден 290 маршрут өтөт жана 9 автобус, анан 211 маршрутка бир 150 метрдей, 200 метрдей баскансыздар ошол жакта көчө менен өтүп кетет экен. Бул көрүп турган чоң көчө Профсоюзная көчөсүнүн уландысы. Жакын аралыкта ушул жерге чейин Профсоюзная көчөсү келет деген пландар деле бар экен. Андан ары сатылуучу үйгө барайын да калган маалыматтарды берейин туугандар. Мынакей көчөлөрдө прожекторлор орнотулуптур. Кечинде жарык болот окшойт менин оюмча. Эгер жандырса. Андан ары мынакей катардагы бүгүнкү чыгарышта катардагы экинчи үй сатылуучу үй болуп калат. Көчө тараптан көрүнүшү бул. Чек арасы бул. Түштүк чек арасы бул жерден башталат. Анан түндүк чек арасы ал жактагы кошунанын ортосунан 1 метр өйдөктө болот. Бул Шабдал багына чейин. Мынакей көрүп турганыңыздардай көчө тараптан ворот орнотулган жана эскаблок менен көчө тараптан тосулуптур. Септик жол жээгинде жайгашкан. Канализациянын суусу септикке куюлат экен. Мектептер боюнча айтсак, жакын жерлерде мектеп бар, садиктерде бар экен туугандар. Анан мынакей бул короосу. Жердин аянты 4 соток, документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар дейт үй ээси. Эмне ким алсаңыздар эле, бат эле өткөрүп алсаңыздар болот, эч кандай проблема жок. Документтер боюнча баары жайында. Мынакей бул алды тарабынан көрүнүшү, көрүп турганыңыздар алды тарабы стяжка. Үй жөнүндө айтсак, узун турасы 12/5, стенасы сокмо менен бүтүрүлгөн. Жана ошондой эле алды тарабында буякта бир мондай временка сыяктуу чоң үй бар экен. Анын деле узун турасы 12/3,5. Мунун стенасы пескаблок менен бүткөн туугандар. Ал бул чоң үй тышкы тараптан утеплять этилиптир. Азыр бир чекеден көргөзөм ички тарабына кирип. Мынакей алды тарабы мына ушундай көрүнүштө жана төрүндө туугандар. Мал сарай, тоокана, сене балды менен баары бар экен. Аларды деле видеонун жүрүшүндө көрө аласыздар азыр. Биринчи эле бул чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Мына киргенде мондай бир прихожка. Андан түз өтсөк, бул жерде дагы бир мондай прихожка сыяктуу жер бар экен. Бул жерде электрический плита орнотулган. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр жана отоплениянын котелу деле ушул жерде орнотулуптур. Отоплениянын котелу көмүр жана электр энергиясы менен үйдү жылытат экен. Дубалдары жидкий обой. Жана ушул эле жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта душ, ванна, туалет. Дубалдары кафель, потолок пластика. Чыгыш тараптан форточка орноткон, суусу арестон менен жылыйт туугандар. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден түз өтсөк, мынакей бул жакта тамактануучу бөлмө бар экен. Мынакей дубалдары жидкий обой, потолок гипсокартон жана полу ламинат. Анан ушул эле жерден биз бул жактагы бир бөлмөгө жана бул жактагы дагы бир бөлмөгө өтүп кетет экенбиз. Биринчи эле оң тараптагы бөлмөнү көргөзөйүн туугандар.
Бұл жақта мен ойымша детский бөлім ұқсайды. Үйдің ішкі тарауына кондиционер орнатылған. Азыркы учурда жай айдын ең ысык ай болсо деле үйдүн ичи салкын экен туугандар. Потолок гипсокартон түштүк тараптан. Терезе орнотулуптур. Пол ламинат, блоулары жидкий обой экен. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден түзөтсөк, бул жакта мондай бир бөлмө бар экен. Потолок гипсокартон, дубалдар жидкий обой, пол ламинат. Ар бир бөлмөнүн ички тарабына мондай отоплениянын батареялары орнотулган жана түштүк тараптан терезе орнотулуптур туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден короосун ачык айында калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайра үйдүн короосундамын туугандар. Эми бул жактан бир чекенен маалыматтарды берип кетейин. Киргенде эле сол тарапта мондай навес бар экен, чакан. Ылдый тарабы стяжка. Дээрлик үйдүн алдынын бардык жерлери, көптөгөн эле жерлери баары стяжка болгон. Анан бул жакта бир мондай времянка дейт же летний кухня дейт, ушул сыяктуу узун турасы 13-кө 3,5 болгон мондай үй бар. Пескоблок менен салынган туугандар. Бул ички тарабы ушуларга чейин бүтүрүлгөн. Түндүк тараптан 2 терезе орнотулуптур. Андан ары үйдүн батыш тарабында мал сарай, тооккана, анан навестер бар. Азыр көрөсүздөр, алар деле баары даяр бүткөн дейт. Окей. Бул жанакы летний кухня ортосунан бул жерден бөлүнүптүр. Мына ушундай көрүнүштү. Эми бул үйдүн түштүк тарабы жана батыш тарабында көрүп турганыңыздардай мына мал сарай бар. Сенебалын 600 түп чөп батат дейт, пресс. Бул жакта навес туугандар. Сарай өзү сокма менен бүтүрүлгөн. Анан бул жагында тооккана, жаз жай айларында тоок кармош тооккана жана төрүндө кыш айларында деле камаганга болгон тоокканасы бар экен. Бир чекенен көргөзүп кетип берейин. Ылдый тараптары баары стяжка болгон туугандар. Окей. Азыркы учурда үй ээси тоок кармабайт экен, кааласаңыздар кой кармасаңыздар деле болот деген ойду айтты үй ээси. Анан окей. Сенебалга деле чыкканга тепкичтер орнотулуп тургандар. Көрүп турганыңыздардай. Андан ары бул жакта 4 чоң мал баткыдай болуп бата турган мал сарай. Акырлар орнотулган. Мал турган жайдын түбүнө жыгачтан болгон пол орнотулуп тургандар. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден бул жакка карай бассак, дагы бир эшик, ал жакка 7 чоң уй же бука батат экен туугандар. Окей. Бул дагы бир мал сарай. Бул жерде эле акырлары даяр. Буга чейин үй ээси өзү бир аз мал кармаган экен. Азыркы учурда кармабайт экен туугандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул жакта навес. Бул жерде эле мал кармасаңыздар болот. Окей. Анан мал кармаган тарап монтип тосулуп, өзүнчө эшик орнотулган туугандар. Эми мен бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бир эле баасы калды окшойт айтылган туугандар. Бул үйдүн баасыны $35,000 деп атышат. Ээсинин номерин мен экранга калтырабыз, аны сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. $35,000 сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жерин аянты 4 соток документтер боюнча баары жайында, техпаспорт, кызыл китеп, анан мектеп, садиктер жакын жерлерде бар жана үй жөнүндө айтсак, узун турасы 13-кө 5, бул жакта 13-кө 3,5 болгон. Мындай 2 бөлмөлүү кухня дейсизби, летний кухня дейсизби, ушундай деле бар жана төрүндө мал сарай, тооккана, ушундай объекттер баары бар экен. Баасы $35,000 сүйлөшүү болот туугандар. Ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар туугандар. Жана кимдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ал адамга да чоң жардам болот. Андыктан достор менен бөлүшүңүздөр. Анда эмес эместермен коштошом, кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.